Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Жогорку Кеңештин күн тартиби программасы. Бүгүн жалпы жыйындын күн тартибине 10 маселе коюлду. Алардын сап башында аңчылык жана мергенчилик чарбасы жөнүндөгү мыйзам долбоору жана азык-түлүк коопсуздугу боюнча мыйзамга өзгөртүү кирүү кызуу талкууланып жатат. Азыр танапис учурунда мына ушул жана башка маселелер боюнча депутаттардын пикирин укмакчыбыз. Мына азыр жалпы жыйында мергенчилик аңчылыкка тыюу салуу жөнүндө мыйзам долбоору каралды. Бул чек ара тилкелерине байланыштуу болуп атат. Анан ошол эле учурда чек арачылар өздөрү мамлекеттик курал менен жаныбарларга да атып атат деген дагы сөз козголду. Мына ушул мыйзам долбоору канчалык деңгээлде ушул нерсеге тыюу салат деп ойлойсуз? Эң негизги бул боюнча эгерде чек ара кызматкери аңчылык, мыйзам аңчылык кыла турган болсо, бул боюнча мыйзам бар. Аны жоопкерчиликке тартуучу укук коргоо органдары дагы бар да. А бирок бул жерде мыйзамдын негизги маани максаты чек арачылардын аңчылыгы жөнүндө эмес да. Бул ошо чек ара тилкесинин ичинде, мисалы үчүн 500 метрге чейин же болбосо мамлекеттик чек ара сызыгынан 50 метрден 100 метрге чейинки жерлерде ок атуу же болбосо аңчылык уулоого тыюу салынып аткан мыйзам долбоору. Эмне үчүн дегенде эки мамлекеттин ортосунда мисалы үчүн автоматтын же болбосо кайсы бир курал жарактын учуу прицельный дальность деп коет да, же болбосо дальность полета деп коет. Учкан октун учуусунун аралыгычы мисалы үчүн 50 метрден же болбосо 500 метрден көбүрөөк болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул эки мамлекеттин ортосундагы баягы жаңжалга алып келиши мүмкүн да. Мурда бунун мыйзамда вообще бул норма болгон эмес экен. Азыр киргизип атат. Бул 8 жолу мына ушундай нерселер болду. Башка мамлекеттерде нотага келген дагы окуялар катталып калыптыр да. Ошонун негизинде бул мыйзам бүгүнкү күндүн талабы экенин көрсөтүп турат да. Мергенчилик аңчылыкка тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору боюнча пикириңизди айтсаңыз. Өзү бул аңчылык жөнүндөгү мыйзамга мына бир топ 5-саздан бери эле депутаттар айтып жүрөт да, мораторий киргизиш керек дегенчи. Чынында эле эми бүгүнкү күндө мораторий киргизсе болот. Себеби табиятка бир аз жоопкерчиликтүү мамиле жасабасачы, биз мына жылдан жылга аңчылыктардын чет мамлекеттен келип бир топ акчаларга биздин табиятыбызды бузуп кетип атышаттар да. Азыр мына булар алып келген мыйзам боюнча границадан 500 метрге чейинки жерде биз аңчылыкка уруксат бербейли деген мыйзамды алып келип атат. Аңчыга келген чет мамлекеттен келген адамдар ошол эле ат башыда, Чаткалда, тиягы Өзбекстан, биягы Кытай, Памир тоолорунун бери жагы Тажикстан менен. Алар кайдан билет, что 500 метр Тажикстандын границасыга же Өзбекстандын границасы же Кытайдын границасына кирип кеткенин каяктан билишеттер? Демек сиз кандай муну чийки деп ойлойсузбу? Бул мыйзам чийки болуп атат. Азыр бир топ депутаттардын сунушу боюнча ошол аңчылыкка бир 10 жылга мораторий киргизген мыйзам болгондо мен ошону колдомокмун. А булардын алып келгени бул туура эмес. Мисалы үчүн КГде кездешип жүрбөйбү? Ошол эле чек аранын кызматкерлери өздөрү аңчылык кылышаттар. Аңчылык кылганда дагы колундагы күчтүү куралдар бар. Автоматтар бар, пулеметтер бар. Автомат менен, пулемет менен аңчылыкка чыккан, бул аңчылыкка кирбейт деп эсептеймин да. Бул жырткыч мамилеге кирип калат да, табиятка айлана чөйлөрүн коргоого. Ошон үчүн бул мыйзам чийки болуп атат. Мына азыр чек ара тилкелеринде тыюу салуу боюнча, аңчылыкка тыюу салуу боюнча мыйзам каралбады. Ошондо сиз өзүңүздүн пикириңизди айттыңыз. Анан азыркы каралып аткан мыйзам боюнча ошол нерсеге тыюу салынабы, кандай деп ойлойсуз? Да, бул мыйзам долбоорун негизинен парламент депутаттар колдоп атат, бирок эми тактоочу маселелер боюнча суроо бердик. Мисалы мен бүгүн көтөрдүм. Мынакей 12-жыл болсо керек, ушул Баткен областында чек ара заставасында
пулеметту, анда четинде аскерий курал жаракты ушул аңчылык кылуу үчүн айылдыктарга бере берген да. Мына мен ошону сурадым, эмне болду ошол чек ара заставында пулеметту алып кетти эле. Прокуратура кызматкерлери барып кармады эле десем, мына айтып атат, аягында аны кызматтан бошотуптур. Аскерий курал жаракты охота кылыш үчүн бере берсе, аны кызматтан бошоптур. Аны камаш керек. Мына биздин жанагы коррупциянын бир жолдору ушул да, сотко келгенде ал эптеп чыгып кетти болуп атат да, кызматтан бошопканы. Андайларды мындай кескин, жесткий чараларды көрүп, аларды түрмөгө каматып, ушундай кылып туруп, что башкалар эртең андай кылбай турган кылбаса, бул улана берет да. Эртең аскерий курал жарактар мына ошондо охотага берип атса, мына кече жакында көрдүңөр, сатылып атат складтан. Мына ошон үчүн биз ушулар боюнча мындай бир чоң чара маселе көрүш керек да. Ошондуктан мен бүгүн маселени койдум. Азыр чек ара тилкесине 500 метр жакындабасын деген мыйзам жакшы. Бирок ошол чек араны кайтарган, ошол чек арачылар өзлөрү охота кылган жокпу? Жана биздин чиновниктер кылган жокпу? Ошого өзгөчө көңүл буруш керек да. Парламентте азык-түлүк коопсуздугу каралатпайбы? Анан тынчсызданууга кандай себептер бар? Биздин жашоо шартыбызга бүгүнкү күнү айына 5400 сом кетет экен, минимальный. Ал эми алган айлык акыбыз минимальный айына 1060 сом болуп атат да. Аны мен айтып атам, анда элдер кантип жашап атат? 4000 сомду кайдан табып атат? Эмне шарт менен жашап атат да? Демек анда биз эмне азык-түлүк кризисине душар болуп калдыкпы деп суроо берип атпайм. Ошентсем Минфиндин өкүлү жооп берди, орун басары. Жаңылыштык бар экен, ортодо жанагы минимальный заработный плата оплата бул деген жогору турат. Ошону мен сизге кат жүзүндө берем деди. Эми ошону күтөйүн, эгерде ошону официально алып, эгерде азыркы берилген маалымат менен дал келбей минимальный заработный плата жогору болсо, анда туура. Эгерде андай болбой, азыркы бүгүнкү берилген стат комитеттин берген маалыматы боюнча, анда азык-түлүк кризисинде биз жашап аткан болуп калабыз да. Мына ошонун негизинде мен тактоо иретинде суроомду берип атам. Мына ушул убакта жер маселеси да көтөрүлүп атат да. Азыркы учурда биз баягы түзөң сугат айдоо жерлерине үй салып атпайбызбы? Бизде жер кодекси бар. Жер кодексинде анан закон о трансформация деген бар да, ошол жерде так көрсөтүлгөн. Ал эми негизгиси бул азык-түлүк коопсуздугу бизге керек. Биздин сугат жерлер, айдоо жерлерибизди сакташыбыз керек. Бул өзүбүздүн ички элибизди азык-түлүк менен камсыздоо бул эң негизги максаттардын бири. Мына бүгүн сиз азык-түлүк боюнча азык-түлүк коопсуздугу каралаткан маалда ГМОну көтөрдүңүз да. Бул биздин элибиздин генофонуна дейбизби, ден соолугуна дейбизби, канчалык зыяны бар? Туура, мен өзүм бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, эпидемия директоруна суроо бердим. Бул азыркы биздин мезгилде 90-жылдардан бери эле кээ мамлекеттерде ГМОну атайын өстүрүп, даярдап, продукт тамактанууга кошуп келатат да. Андан бери көп мамлекеттерде бул ата аябай тыюу салынган. Бул ГМО деген бул генетически модифицированный организм. Бул адамдардын организминде клеточный основада генетикалык зыяны чоң тийип калат да. Биздин тамак-аштар, билесиздер, 100% импорттор, сырттан келет. Анын баардыгын эле караш бул мүмкүн эмес да, текшериш. Ошо мен кооптонуп суроо бердим, текшере аласыңарбы, лабораторияга барбы десем, кыскача бар деп койду, бирок биз айтып туруш керек, аларда текшерип, элдин саламаттыгын, коопсуздугун сактоо үчүн келген продукт тамак-ашты сөзсүз составына ГМО барбы, жокпу текшерип туруш зарыл. Мен билгенден Евразия экономикалык бирлигине киргенде ошо ГМО кандайдыр бир көлөмдө ГМО продукция киргенге уруксат беришибиз керек, Ал илимий негизде кандайдыр бир көлөмдө бар, бирок ошо көлөмдөн ашып кетсе, ал организмге тесттарын тийгизип коет. Бирок ошону аныкташ бизде өтө эле оор да. Жана айтып кеткендей бизге вагон менен тамак-ашта келет. Ошону туура так учуруна көзөмөлдөө албасак, кийин биздин саламаттыгыбызга, элибиздин саламаттыгына чоң зыян тийип калышы мүмкүн. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер жогорку кеңештин күн тартиби программасына ортоктош болдуңуздар. Бүгүн дагы мындан ары табигый монополиялар жөнүндө мыйзам долбоору каралмакчы. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Кубат Оторбаевдин Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин социалдык, укуктук жактан корголуусу боюнча баяндамасы дагы бар. Саламатта туруңуздар.